Ага, жыл сайын Кыргызстанда 35-37 миңден ашык жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү жогорку окуу жайды бүтөт экен да. Бирок жумушсуздук деген бир шылтоо же болбосо жумушсуздук деген бул түшүнүк болуп калыптанып калды. Айтор бул ошол бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик көпчүлүгү Россияга, чет жактарга же болбосо өзүнүн кесиби боюнча иштебейт. Жумушсуз калууда да. Бул маселе жыл сайын ушул окуу бүтөөрдө козголуп калат. Анан агай бул кандай ойлойсуз? Жумушсуздук бул жөн эле шылтоо болуп калуу же бул эмне болгон көрүнүш? Кандай болгон кубулуш? Аллах Таала адам затын жаратты. Ага ырыскысын белгиледи. Ырыскы үчүн мээнет кылуу жолунда буйрду. Демек иш бардык жерде бар. Көрдөн башканын бардыгында иш бар. Бейиште жок. Бейиш. Жумушсуздук бейиште. Көрдө иш жок. Айры жооп берип жатабыз. Бул жашоодо жумушсуздук болбойт. Ырыскы табасыңбы? Демек бир кыбырашың керек. Мен жумуш жок дегенге ишенбейм. Бул өзүң айткандай бир улуттук шылтоо болуп калды, менталитет болуп калды. Россияда иштеген балдардын бияка келгенден кийин чечилип отуруп иштегени жөнүндө уксам, мен андай иштей албасам керек. Үстүндө кийимин чечпей жашайт. Пролап Кудайдан кийин келе адам. Bir bölmөлүү квартирада 30-35 жашайт. Туалетке кезек менен туруп, душка кезек менен туруп. Кыргызстанда ошондой иштесин. Алган акчасы Кыргызстандан деле табылат. Ошондой эле акча табылат Кыргызстандан. Болгону бизде бир ошондой бир түшүнүк бар экен. Кыргызстанда иштегиси келбей, бул бейишке окшогон жер го. Иштегиси келбейт окшойт да биякта. Болбосо иште отурам. Мен мына кече жакында түштүктө бир чоң бир кендин ээси менен сүйлөштүм. Азыр мага шопурлар керек дейт. Таппай жатат. Аябай көп жумуш бар дейт. Адам жок дейт. Неге жумушка келбейсиң? Айлыгы да жакшы дейт. Эмне келбейсиң десем, суук деп айтат дейт. Россияда ысык экен дейт. Россияда ысык экен. Кошунанын үйүндө иш бар. Бу кошунанын үйүндө иш бар. Өлүп кетсе кирип аны кылбайт. Андан көрө Россияга барып орустун ишин кылыш керек. Мына ушундай бул текебердикпи же анан эми аяктан тапкан акча каяка кетип атат? Үйлөр салынып атат, машина алынып атат, той тобур чачылып атат. Процентке төлөгөнү кетип атат. Ата-эне кирип алган кредитке. Ал баланын иштеген акчасы кредитке кетип атат. Көйлөгүн чечпей жатып иштеп аткан бала. Бул өтө кайгылуу маселе. Айда чөбөргөнү бала жок. Азыр кечирип кой, төрөгөнү кыз жок бизде. Реалдуулукту караган. Төрөт үйлөрүндө статистиканы кара. Кыргыз улутунда төрөт аябай төмөн. Төрөгөнү кыз жок деген сөз бул. Ошол учурда Россияда таштанды балдардын үйү жалаң кыргыздардын балдарынан. Бизден бир көрүнүктүү артистибиз барып 1-2 жыл мурда терип келди балдар. Жумушсуздук жөнөкөй эле шылтоо. Иштейм десе бизде иш толтура. Акча да Кудайга шүгүр өзүнө келет ошого жараша. Мындай бир жөргөмүштүн уясына окшогон болбос шылтоолор менен түшүнүктөрүн ороп алган. Бизде завод фабрикалар жок. Качан болду эле бизде завод фабрика? Экинчи дүйнөлүк согушка чейин бар беле. Мурда кыргыздарда завод фабрика бар беле. Иштеп келдик го Россияга көчпөй эле. Мадыгерлик кылбай эле иштеп келдик. Мен Россияда билбейм, мигранттардын темасына сүңгүп киргеним жок. Бирок угушума караганда казак гастарбайтерлери жок. Угушума караганда. Кавказ элдеринен кыздар жок Россияда. Бирөөнүн үйүн шыбырган, же бирөөнүн баласын баккан, же болбосо ошакта тентип жүргөн. Биздикилер бул нерсени айтсаң, сени жеп койгу деп болот. Анан эмне? Ачкадан өлөлүбү? Сен эмне бир тыйын берип коесуңбу? Эптеп жүрөт да ошакта. Бул өтө оор маселе. Жумушсуздук бизде Кудайга шүгүр жумуш бар. Жакшы жумуштар бар. Азыр бизге Акжолтой дагы кызыктуусу бизге Кытайдан келип жумушчулар иштеп акча таап кетип атат. Биздин мекенге. Биздин балдар сыртка чыгып иштеп, бир 300-400 доллар тапса, кытайлыктар келип бизден 500-600, 700 иштеп кетип атат. Жумуш жокпу бизде? Жумуш бар.
кыргыздар биякта иштегиси келбейт окшойт да. Бул бейиштей болгон жерден бери иштебеш керек деп ойлойт окшойт да. Жумушсуздук бул өзүбүз ойлоп тапкан ушул чындыгында. Жумуш бар бизде.